Жакында Ош шаарына курула турган Ош ситини ушундай жерден тамаша кылып жашагыңыздар келеби? Бүгүнкү чыгарылышыбызды аягына чейин күзөтүп барыңыз, анткени Ош ситинин бет маңдайында жайгашкан 14 кабаттуу үйдүн 11-кабатынан сатыла турган жалпы аянты 60 метр квадраттуу чапчыган ушул 2 бөлмөлүү батирдин тез арада шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Сатыла турган баасы $65.000 бир аз кеми бар. Кеми сөзсүз болот агайын туугандар, чочулабаңыздар. Кеми тизеден. Жакшы клиенттерге ошо жакшы түшүп берүү жолдору дагы каралган, варианттары дагы бар достор. Жылы жаңа автоунаалар болобу, жана башка жакшы сунушуңуздарды кабыл алат. Андыктан кардарлар, чамдаңыздар. Эми үйдүн ээсинин айтымына караганда, бул батирди өзүнө деп акча каражаттарынын курулуш материалдарын эч аябастан сапаттуусун алып келип кураштырып, сыйпалап дегендей айтор ушинтип жакшы ремонт кылыптыр. Бул негизи документинде бир бөлмө, аянты чоң, 60 метр квадрат. Аны экиге бөлүп, бул жагыны ашкана кылып, бул жагыны ата-энелер уктоочу бөлмө же детский комната кылып бөлүп койгон. Бирок бөлгөнү дагы өтө аккуратный, сиздерге жага турган кылып, сонун кылып бөлүптүр да. Жүрүңүздөр, эми сиздерге көчө тараптан келүү жолдорун айталы, андан кийин сөзүбүздү кенен кесир олтуруп, ушул жерден обзор кылып сиздерге айтып көрсөтөлү. Жанагы сатыла турган батирибизге келүү жолдорун айтайын эми. Учурда биз Ленин көчөсү 69-дарек, тактап айтканда жогорку тараптан келе жаткан болсоңуздар, Араванский тараптан Достук өткөрмө бекетине жетпей, Круговой бар, анын жанында Горгай жана жаңы түшкөн автобекет бар. Ошонун капталында, Ош ситинин маңдайында ушул 14 кабаттуу Авангард турак жайы. Сатыла турган батирибиз ушул жерде. Жашыл зонасы, эс алуу жайлары, автотоктотмо жайлары жер астында, жана бул жерде балдар аянтчасы. Андан сырткары бул жакта дагы автотоктотмо жайлары бар. Эми жүрүңүздөр. Мына Араванский тараптан, жогорку тараптан, Шейиттөө тараптан келгендеги биринчи подъезден, Караулкана тараптан кирип, 11-кабатка чыгып барасыздар. Ошентип биз дагы 11-кабатка келип алдык. Панорама кандай көрүнөт экен? Дээрлик Ош шаарынын 60% ушул жерден көрүнөт тура. Эми жүрүңүздөр, бул жакта 2 лифт ушул жердеги жашоочуларга пайдаланууга берилген. Лифттен чыгып элесиздер. Бул жака бурулсаңыздар, маңдайыңыздардан 133 катар номериндеги батирге келесиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуу батир сиздерге насип кылган болсун достор. Кире бериш жери дагы өтө кенен же өтө тар эмес, өтө сонун стандарт десек дагы болот. Бул жакта киргенде кийим кечени, наркы беркелерди, буюм тайымдарды коюп, жеңилдеп ичкери кирип бара бересиздер. Эмеректери дагы бар. Бул жакта түздөгү бул чоң эшикти ачып киргенде зал, конок бөлмөсү. Телевизордун өзү илинип турат, бирок муну алып кетет экен. ТВ зона каалагандай кылып, чоң кылып телевизор илип койсоңуздар дагы боло берет. Бул жакта болсо кошумча эмеректер дагы бар. Лампаларды көрүңүз, софиттерди көрүңүз, асма шамды көрүңүз. Ой-бой. Негизи ремонтту жакшы жасаптыр. Адамдын көңүлүнө өзүнө бура турган, ушундай абойлор дагы чапташтырылган. Бул жак болсо жана биз көрсөткөндөй Ош Сити. Анткени жаныбызда Оштогу жаңы автобекет бар. Бул жагында Алипор бар. Жанагы чоң самсылар бар, Ош Сити, бул жакта дагы эмне бар? ХБК тарапка кетүүчү жолдор бар. Достук өткөрмө бекети бар, бул жактан түз өтүп кеткенде. Кыскасын айтканда, бардык тарапка ыңгайлуу. Но киргенде вау дейсиң го чиркиндик, Андан ичкери кирип келе турган болсоңуздар, чакан ушул бир бөлмөлүүгө ылайыкташтырылган, жашоочуларга ылайыктуу ушул ашканасы. Ашканадагы сиздер көрүп турган бардык эмеректер, бутовой техникалардын бардыгы калат. Муздаткыч, газ плитасы, выточкасы жана бул раковинасы дагы орун алган достор. Ошол жакшы атайын ушул жерге ылайыкташтырылып жасалыптыр. Чакан эми үй бүлө жашайт да бир бөлмөлүүдө, туурабы? 2 бөлмөлүүдө ашып барса. Ошолорго ылайыктуу ашкана. Андан ары бул жакты кааласаңыз балдар уктоочу бөлмө же ата-энелер уктоочу бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот. Занавеска пардалары дагы сонун экен. Анан атайын коопсуздук эрежелери дагы сакталган. Үйдүн ичинен ушундай темир решеткалары камтылган атайын жаш балдар үчүн. Бул жагында болсо мына сонун. Шамал сонун беттен сылап өтүп атат, таза аба. Шамал деңиз, күн, закат, батып аткан элестетип атасыздарбы? Телефонду тарс чыгарасың ушул жерден, күндө сторис тартасың да статуска кое турганчы. Ар кандай акылдуу сөздөрдү жазып. Ошого жеткирсин Кудайым. Бул жакта болсо Хамза чайканасы жайгашкан. Алсыңыздар да.
Мынакей. Бул жагында Достук маркети бар. Айтор Эмпа заправкасы. Келе бересиздер. Сиздерге насип кылсын, мына ушундай эмеректери менен дагы калат. Килем калат. Сиз идиш аяк, көрпө төшөк, бала чака, ата-эне, бир туугандарыңыздарды алып келесиз, жашай бересиз. Чоңдордун батасын аласыз, сиздер кала бересиздер бул жакта. 11 кабат 2 лифт иштеп турат, балдар ойночу, аянтча, авто токтотмо жайлар бүт бардыгы орун алган. Жаныңыздарда мечит бар, мектеп бар, бала бакча бар, айтор сос объекттеринин бүт бардыгы бар. Эс номер экранасына камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Буюрса техпаспорт жакында берилет, анткени бул жерде 50%дан уже ашык адамдар жашай баштаганда же ремонт кылып баштаганда анан кийин техпаспорт берилет да, туурабы? Анан эми ошентип техпаспорт тарабынан эч кыжалат болбоңуздар. Берилет дери ээси. Анан эми акчасы $65.000. Чочубаңыздар, кеми болот. Жакшы сүйлөсөңүздөр, ээси жакшы адам экен. Түшүп берет. Эми иште болуп турат туугандар. Сиздерге эң керектүү нерсени көрсөткөнү унутуп калайын деп. Караңыздар, бул жагы санузел, унитаз, жуунучу ваннасы, вытычка иштеп турат, аристон жана дубалдар бүт тарабы кафелленген. Чото жулуу экен ғой, сонун экен бирок. Бул жак болсо стиральный машина, күзгү раковиналары менен, мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Анда эмне дейбиз? Жүрүңүздөр эми. Сиздерге насип кылсын, алыңыздар, жакшылыктар, тояштар өтсүн дейли.